Азыркы учурда дүйнө жүзүндө мынакей бир канча мүнөт мурда Канышай кесиптешим айтып өттү, ырчылардын рейтинги жана диджейлердин рейтинги боюнча биринчи орунда. Бул Америкадагы дүйнө жүзүндөгү эң популярдуу болгон Келвин Харрис биринчи орунда турат экен киреше табы боюнча. Ал эми Кыргызстанда ушундай диджейлер барбы деген суроо туулса керек, албетте бар. Алардын бир нече саны бар. Алардын катарында белгилүү биздин эстрада ырчылары менен чогуу иштеген, керек болсо Дэвид Гетта менен байланышы бар деп баса белгилүү өтөйүн. Диджей Терми аты менен Кыргызстанга таанымал болгон бүгүнкү бизде конокто Айбек Абдырахманов. Кош келдиң, Айбек. Кош келдик. Саламатсызбы? Маанайыңыз жакшыбы? Албетте, сиздердики? Биздики эң сонун сиз көргөндөй. Айбек, сиз өзүңүздү дагы диджей Айба деп атайсызбы же кандайдыр бир? Диджей Терми. Меники Терми. Эмне үчүн Терми? Терми деген сөз, мен сөздү 3 күндө издедим. Ага чейин ар кандай көп түрлүү сөздөрдү жазып кое бергем, оюма келген сөздөр. Эмне үчүн Терми? Терми деген башка эч нерсе жок да. Любой жака жазса, только мен чыгам. Эч кимге окшош болбосун деп иш. Аябай изденген экенсиң, э? Клубдук диджей катары айтып өтсөң, мисалы үчүн дүйнө жүзүндө бир канча диджейлер бар. Аты таанылган дүйнө жүзүндө. Эмне үчүн биздин Кыргызстандагы диджейлер антип дүйнөлүк деңгээлге чыга албайт? Анткени биз дүйнөлүк диджейлердин дүйнөлүк деңгээлде эң көтөрүлгөн диджейлер Европада жайгашкан аслында. Себеби? Кичине калгандары Америкада. Себеби Европада ошол электрондук музыка аябай өнүккөн. Элдер дагы ошону каалайт, электрондук музыканын жаңы форматтарын укканды. Бизде көптөр азыр эми түшүнүп келатат. Ошондуктан. Сиздин ушул диджей болуп калышыңыздын себеби эмнеде? Себеби деген мага музыка кичинекейден жакчы. Анан бир күнү музыка кантип жазылат деген оюма келди. Анан өзүм ошону билгим келди, кантип жазылат экенин. Изденип отуруп жазып көрөйүн дедим. Жазып көрдүңүз. Ошентип башталып кетти. Канча жашыңызда ошондо? Ал деген мен 17 жашта. 17 жашыңызда. 18. 17-18 жашта. Өзүңүз кайсы жанрдагы музыканы сүйөсүз? Мен көп жанрды жакшы көрөм. Мисалы? Албетте, хаус. Жаңы чыгыккан келечек бас деген жанр бар. Англисчеси future bass дейт. Хаустун дагы өзүнүн көптөгөн жанрлар бар, ичинен кеткен 20 түрү бар. Ошолор биз өзүбүз жазып жаткан электрондук музыка, азыр электрондук музыканын дагы эч кандай бир эмеси жок. Мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деген аябай түшүнүксүз да музыкалар көп да. Кандай музыкалар да жагат. Эң сонун азаматсыз. Биздин клубдук диджей, сиз биздин кыргыз эстрада ырчыларынын ырларын угасызбы? Уксаңыз, алар кимдер? Албетте угабыз. Кимдер? Албетте Мирбек байкебиз, Мирбек Атабеков. Ырларын кичинекейибизден эле жакшы көрүп келгенбиз. Азыр деле угабыз. Керек болсо Мирбек Атабеков менен баарыбыз билген тасмада План Б тасмасында сонун саундтректи жазышкан. Мен оюмча дал ошол чыгармадан соң Айбектин атактуулугу бир аз болсо артты болушу керек. Интернет баракчаларынан дагы, Инстаграмдан дагы сени байма-бай көрүп калабыз. Белгилүү жылдыздар менен киного чогуу барганыңды, чогуу тамактанганыңды, достошконуңду. Жакынкы күндөрдө кандай пландар? Кайсы белгилүү эстрада ырчысы менен жаңы дуэт жаздырайын деп атасың? Балким жаңылык менен бөлүшүп кетесиз. Жакшы суроо. Көп жаңылыктар айтпай эле коеюн, бирок жакынкы боло турган нерселер албетте Мирбек байке менен дагы болуп атабыз. Дагы бирде, даяр болайын деле калды деп айтсам болот. Биздин досубуз Нурсултан Азыкбаев, ал менен дагы жаңы жазып атабыз. Ал дагы бүтөрүнө аз калды. Эң сонун. Сиз клубдук диджей катары балким айтып калбадыңызбы, Европада абдан өнүккөн деп. Балким жакын арада Европага же болбосо чет мамлекетке аттанып, ал жактан билимиңизди дагы да болсо өрчүтүп, балким мүмкүнчүлүк түзүлсө, Дэвид Геттанын өзүнөн сабак алуу тууралуу пландар барбы? Сабак алуу тууралуу дегенди Чет мамлекеттен дегеле өзүңүздүн талантыңызды. Дэвид Гетта менен жөн отуруп, ушинтип сиздер менен отурганда эле иштешсем жетет го дейм. Азырынча сабак алуу оюңда жок, Ойда жок. Жакында өзүң дагы жүктөп калдың, Дэвид Геттага ыраазычылыгыңды билдирип, ал сенин музыкаңды өзү мен жактырган музыкалардын катарында деп ойногондугу тууралуу айтып өтсөң, кантип
Дэвид Гетта сенин музыкаңды тандап калды. Кантип тандап калды чын эле? Каяктан тапты? Аны мен кандай болгонун чынында билбейм, бирок мен музыкамды голландиялык лейблдан чыгарганбызда, Амстердамда Армада деген лейбл бар. Ал жакта контракт түзүшүп, мен музыка чыкканда алар дүйнө боюнча таратат ал музыканычы. Элдердин көп мүмкүнчүлүгү көп болот да укканга. Например, iTunesке Аудиториясы кең, э? ооба. Ал жактан дагы ошо мен музыкам Дэвид Геттага жетип калып, жактырып калган чыгар. Сиздин музыкаңызды Дэвид Гетта ойногондо кандай сезимдер болду? Сиз алгач ушул жаңылыкты укканда эмне жөнүндө ойлондуңуз? Туруп алып секирдим. Чын эле секирдиңизби? Ооба. Андан кийинки кадамдарыңыз ата энеңизге айттыңыз. Андан кийин иниме көрсөттүм телефонду. Азыр ата энелердин көбү мисалы биз ошондой Айбек айткандай электрондук музыкаларды угуп баштасак эле баштары ооруп кетет. Өчүрчү мунуңду деп, э? Ата эне кандай карайт ошого? Айбек, токтотчу мунду, Айбек. Ооба, мен ата энем даже 3 жылдай айтып келди. Түнү мен музыка жазышым да көбүнчө уктабайчы. Музыканы үйдө башка бөлмөлөргө кое берет. Уктатпайсың дечи. Акырын жаз. Укта, эртең менен турасың деп. Мен болбой эле жазып отура берип. Азыр көнүп калды. Дүйнө жүзүндөгү азыр көнүп калды, көндүрүп койдуңузбу 3 жылдан бери? Кыргыз эстрада шоу бизнесиндеги адамдар менен иштешүүнү айттың. Дүйнө жүзүндөгү ырчылардан ким менен иштешиң келет? Мисалы, сенин көз карашың бирдей, ошол адам менен музыка жазсам деп. Мен көз карашым бирдей деп Кайсы ырчы айта албайм, бирок мен өзүм иштеген келген ырчылар бар, көп. Анын катарында Джастин Бибер бар. The Weeknd бар, Эд Ширан бар. Көптөн бери жакшы көрүп жүргөн ырчылар. Кыздардан албетте Риана. Биринчи орунда, Эң сонун. Мен үчүн клуб менен иштеп кеткен дагы жетишпейт да өзүңөчү. Же болсо ырчылар менен иштеп кеткен жетишпейт. Менин азыркы позициям музыка жазып, студияларда ырчылар менен иштеп, ыр жазып, анан бир байрамдарда же атайын концерттерде, фестивалдарда, ошондо клубтарга барып ойноп турса болот. Анткени жазган музыканы жазып атканда элестетесиң да, элдер кантип мындай кабыл алып атканын, ошолорду. Анан өзүң барып клубтан угасың, башкача атмосфера. Айбек, бизде Кыргызстанда, Бишкекте сизге окшогон клубтук диджейлердин саны көппү? Бар болсо сиздер жолугуп, биригип, сүйлөшүп, пикир алышып, балким фестиваль өткөрүшөт балким туура бирге иштешип турасыздар. Ооба, албетте. Клуб жакта диджейлер бизде көп. Музыка жазгандар аябай аз. Музыка жазгандар биздики азыр Бишкекте. Биздин байкелерибиз болуп калат да. Биз куракта аз балдар. Клубта иштеген диджейлер менен биз сүйлөшүп турабыз. Көбү менен тааныш эмесмин албетте. Биз фестивалдар болот, кичинекей болсо да барып турабыз. Кече күнү эле Көлдөн келдик, Көлдө Каска фестиваль болду. Жакшы. Мисалы, диджейлер музыка ойноп атканда көпчүлүгүбүз көрөбүз, болгону кулактыкты алып алып кулагына колун көтөрүп эле кыйкырып барсыңарбы, Бишкек барсыңбы, жаштар барсың деп кыйкырат. Мисалы үчүн музыка ойноп жатканда көпчүлүк адамдар билейт эмеспи? Ооба. Диджейлер кандай билейт өздөрү? Мисалы, сен кандай билейсиң музыка болуп атканда? Сиз бийге жакынсызбы? Жок, бийди жакшы көрөм, көргөндү. Бирок башка бирөө музыка койсо биле албайм. Өзүңүз музыкаңызды гана билесиз. Өзүм музыкамды башка бирөө койсо биле албайм. Өзүм койсом, өзүм байкай калам кандай билип атканымды. Меникте сиздер айткандай колду көтөрүп элдерди. Барбызбы? Ооба. Жакшы. Эң сонун, Айбек, сизди биз социалдык тармактан кантип тапсак болот? Акыркы жаңылыктарыңызды көрүп туруу үчүн, балким эртең ким билет. Ооба. Меники социалдык тармактарда жөн эле тедми, диджей жок. Хаштаг менен тапсак болобу? Албетте. Тедми хаштаг менен таап алсак болот экен. Чоң рахмат сизге, анда таң эрте келип абдан кызыктуу маек куруп бердиңиз. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кудайым буйруса, сизден деги эле дүйнө жүзүн багындыра турган көптөгөн хиттерди дагы күтөбүз. Ар дайым ишенебиз.
Рахмат. Рахмат Айбек. Сіздерге да. Бүгін бізде қонақта диджей Тедми болду. Диджей Тедми кайманаты менен таанымал болгон Айбек Абдырахманов. Биздин эфир уланып берет.